экен, ал тарых кан менен жазылышы мүмкүн экен. Бирок ошол дал ошол кан менен жазылган күн адамдардын эртеңки келечегине эң чоң үмүттөрдү açıp берет деген. Мына ушул 7 апрелдагы кыргыз элинин тагдырында кандайдыр бир өзүнүн өзгөрүшүн тартуулаган, жаркын келечекке үмүт берген күндөрдүн бири катары эсептелип келет. Бул күндүн тарыхы жөнүндө дагы биз кененирээк кеп кылуу максатында студиябызга атайын кадырлуу меймандарыбызды чакырганбыз. Ооба, бул күн эгемендүүлүктөн кийинки элдин экинчи ирет эркиндикке умтулган күнү катары белгилүү. Биринчи ирет бул Жогазын революциясы болсо, ал эми экинчи ирет бул 7 апрель революциясы. Бул күнгө өзүнүн тарыхчы катары баасын берем деп, ал эми бул күндө эскерүү катары Апрель Баатыры бизде конокто. Анда тааныштырып өтсөк, полковник Апрель Баатыры коргоо министринин ардагери Жамалбек Акжолов бизде конокто жана тарыхчы Теңдик Көкөев бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламат. Рахмат. Эми биринчи кыргыз элим, талас эли бул 7 апрель бул мен өзүм акыйкат иштеп өзүм жүрөгүм менен катыштым да. Мына барыңыздарга белгилүү, бул азыр сөздүн башында мынакей 100 адам кайтыш болуп кетти. Мына ушуларды бизге азыр ким кайрып берет? Бул ойлойм, биздин баягы бакийт мемелер бул кандуу өзүнүн бир сөзү бар экен го. Мен эсили ак үйдө эмесе, мен атам депчи, ошо өзүнүн тилегине жетти да. Анан мына билесиздер, мына свет жөнүндө биз ушул арзандатып, свет кымбаттабасын деп суранып буга чейин айтылса, аны дагы бир жакшы билесиздер да. Кайра тезек тергиле деп элди шылдыңдап, анан билесиздер акыркы кайра уже баягы өзүнүн бурда сөзү болгондо мен семьям эч кандай катышпайт, эч кандай киришпейт мен жумушума депчи. Анан мынакей Максим деген баласы менен Кыргызстанды тоноп, мына телефонду эле билесиздер да, бирибизге телефон бере албай калбадыкпы. Сөзүңүзгө аралжы, бул ушул апрель окуяларынын чыгуусунун бир себептери деп билсек болот. Анан сиз бул окуяга кантип аралашып калдыңыз эле? Аянтка кантип барып калдыңыз? Мен ошол буга чейин эле ар бир сөзүнө мындай айтканда, мына бул президент өзү негизи аябай кандуу болду да. Бул мынакей жана аксы мемесинде дагы бул премьер-министр болуп, Аскар Акаевди баягы шылтоолоп эметти. Анан мен өзүм как кадровый военный катары биз акыры эгерде элдин түшүнбөсө, акыйкатты эгерде түшүнбөсө, биз ошого өзүчө дайым болуп турганбыз да. Дайым болуп турганбыз. Анан мен ошо 6-сында келдим. 6-сында келип, ошо алдагы биздеги площадтын алдында мен Бакиевдин сүрөтүн балдар өрттөшүп атыптыр. Мен ошого жардам берип өрттөгөнгөчү. Анан кийин эми мына көрдүңүздөр, мына Кудай деген бар да. Кудайдан коркуш керек. Элди сыйлаш керек. 6-сында мынакей ошол биз бу деп таш алып келип, анда мындайларды жардам берип, тигинтип дайындаганча уже самолет, вертолеттор коно баштады да. Эми карап көрсөңүздөр, ошондо баягы спецназдар мен билгенден ошо мынакей бир да снайпер наказание алган жок да. Булар келгенде могу Палкинке жактан эми шамал уруп, бизге аткан октору жанагы слезоточной газ деп коет да. Ошол кайра өздөрүн каптап, өздөрүн ак үйгө кире качты да. Мына элим айтып жетсинде. Мына сонун бул жамгыр жаап берди. Бул дагы Кудайдын эмеси да. Мына жаш балдарга мен аябай баа берет элем. Биз аны көздөрүн жууп эле кайра эле мынакей баягы өзүнүн тилектерине жетип атты да. Ошол үчүн мен айтып бератам да. Мен өзүм 35 жыл өлкөнү коргодум. Ушу жаштарга мен ден соолук каалайм. Ушу жаштар биз эми кийин мындай да. Биз ушул жаштардын, мисалы мына Бакиевдердин мен өзүм мисалы өзүмө мынакей жооп беришим керек. Мен балдарым, неберем дагы бул камкорду бияка келтирбеш керек. Анан ойлойм, биз эл өзүнүн тилегине, максатына жетти деп.
Жакшы. Эми Тендик мырза сизге сөз берсек, сиз тарыхчы катары ушул күнгө кандай өзүңүздүн бааңызды берет элеңиз? Деги эле буга чейин дагы бул күн сиз үчүн жашооңузда кандай орунду ээлейт, кандай бааларды берип келесиз буга чейин? Ошол боюнча кеп кылсак келиңиз. Саламатсыздарбы, моттуу телекөрүүчүлөр. 2013 7 апрелде бир каргашалуу окуя болуп өттү. Бизден агаларыбыз, бир туугандарыбыз, инилерибиз шейит кетти, мекен шейиттери. Ошо арбактарына тайзым этебиз. Эгерде бул революция эл тарабынан алынбаганда, анда биз бүгүнкү күндө кандай коомдо жашамакпыз деген ар бир инсандын өзүнчө бир суроосу болуш керек да. Анан эми өзүңүздөр билесиздер, биз тарыхчылардын баасы бар, жалпы биз объективдүү баалайбыз. Эч убакта бир субъектке таянып, алардын ой пикири менен боло албайбыз. Эл негизи эл өзү жоокер эл экен да, кыргыз эли байыртадан. Ошол ок атылып атса дагы качпай өздөрүнүн баягы мүдөөсүнө жетишти. Эл эркиндигин ала алды да. Бул жерде мындай да, бакиевчилер монархия түзүү максатын көздөп калышканда. Анан өзүңүздөр билесиздер, элди үгүттөш үчүн, алып чыгыш үчүн сөзсүз түрдө лидерлер керек да. Анан биздин саясий партиялардын лидерлери бир күн мурун камалып кетишкен. Таласка 6-сында Болот Шер агабыз, а кишинин арба ыраазы болсун, жүрөгүндө жалы бар киши экен. Ошо Талас элин жашынакай кылып, курултайга үгүттөп, курултай өткөрөлүк, бул бийликтин кылганы туура эмес, башка жолдо баратат дегендей мүдөө менен келип, анан камалып кетип, 7 апрелге таластык туугандарыбыз шарт түзүп берди да, эл толук көтөрүлгөнгө. Негизинен эл массасы толук көтөрүлүп кетти да буда. Маселен, Европа өлкөлөрүндө, мурунку советтик мезгилдеги азыркы эсенги мамлекеттеринде бул түстүү революциялар болуп өткөн. Билесиздер, Грузияда Роза революциясы, тиги Кыргызстанда 2005-жылы 24 мартта Жоогазын революциясы, аны жакшы билесиздер, Роза Отунбаева эжекебиз Жоогазын эмес гүлү менен чыккан. Бул түстүү революцияларга кирет экен да. Анан эл журттан суранат элем, ушул классикалык революциянан классикалык эмес революция деп экиге бөлөбүз да тарыхчылар. Классикалык революцияга империализмден социализмге өткөн доорду чагылдырышат да. Анан ошону биз революция болбой калды деп, ошо классикалык революцияга таянбашыбыз керек да. Биз классикалык эмес, түстүү революция. Булардын окуусунун методикасынын багы ойчулдары болгон Антонио Грамши деген италиялык. Анан анын окуусун улантуучу Джин Шарп 1993-жылдарда. Буларда мындай да, ошол коомдун ичиндеги система базиске тийишпей, ошонун бир кандайдыр бир туура эмес, элге жагымсыз настройкасын эле ооштуруп коюш. Андан нары прогрессивге мамлекет не кылыш керек, өнүгүш керек да. Анан мындайча айтканда, кыргыздын макалы бар, бир карын майды, бир кумалак чиритет деген. Ошо кыргыз эли ошо кумалакты эле алып койгусу келген, бирок ошол аябай канга турду да. Жанына турду кыргыз элине баабыз аябай кыргыз элинин модели болду. Дүйнөдө көптөгөн мамлекеттик ишмерлер, саясатчылар аябай суктанышты, баа беришти. Тескерисинче айткандары да болду. Бизди баягы жапайычылыкка, ошо октон да кайра тартпаган дегендей. Айрым саясатчылар бирок туура бааларын берди. Аябай жүрөктүү, өздөрүнүн мүдөөсүнө жеткен, эркиндикти эңсеген, өзүнүн эркиндигин алды деген. Бул түстүү революцияларга кирет, бул ыңгайлаштырабыз ошого. Антпесек биз объективдүү карай албайбыз. Анан элге баа беришибиз керек. Эл баягы бүгүн аза күтүү күнү дагы, бир четинен майрам да болуп эсептелет. Эл өзүнүн эркиндигин өзүнө кайрып алды да, эң башкысы. Бул менен сиз тарыхчы катары эл өзүнүн мүдөөсүнө жетти деп билесиз. Ошол учурда эл мындай да, тарыхтын революциянын жүрүшү боюнча тар, анан кең мааниде болот. Тар де юре, кең мааниси де факто. Де юре 2013-жылы 7 апрелде жетти, ал эми де факто дагы деле жүрүп атат. Дагы деле жүрүп атат. Азыркы биздин жетекчилерибиз өздөрү иштеп атат. Элди анчалык деңгээлде кысымга ала элек. Баягы
тактап коюу максатында айтып коюш керек. Баягы өнүгүү жолунда жолдорубуз жасалып, курулуштар курулуп жатат. Ошол анан де факто да бул дагы деле жүрө бере турган нерсе. Эң сонун. Маселен буга мисал келтирип кете турган болсок, 1917-жылы октябрь, улуу октябрь социалисттик революциясында де юре да орногон. Де факто 37-38 жылдарга чейин жүргөн. Билесиздер, репрессия болуп, анан коммунизм жолунда, анан бир эмеге түшкөндөн кийин бул де факто да. Эң сонун. Жакшы. Келиңиз агайым, сизге азыркы учурдагы сиздин көз карашыңыз биздин өлкөнүн өнүгүүсү, баягы 7-апрелден кийин эл өзүнүн баягы эркиндигин алып, өнүгүү жолуна түштү деп мынакей биздин тарыхчы агайыбыз да белгилеп кетти. Азыркы биздин өлкөбүздүн өнүгүүсү жөнүндө бир айта кетиңизчи, сиздин көз карашыңыз. Эми менин көз карашым мындай да. Жашоо жүрүп атат. Жашоо жүрүп атат. Туура айтыш керек. 30 жыл кылбаганда мына президент өзүнүн командасы менен жакшы жумуштарды кылып атат да. Бирок баары деле мен айтам да, чиновниктерге элге отчет бериш керек. Элге отчет бериш керек. Баары деле жашоодо да деле көп акыйкатчылыктар пайда болуп калат да. Ошону мына оперативдүү, убактылуу баарын чечип, эл менен бат-бат жолугуп, эч качан моинтип 7-апрель болбой эле койсун, эч ким өлбөй эле койсун. Биз эгерде мына кыргыз эли ушул өзүбүз мына башка өлкөлөрдө болуп дүйнөсүндө кыйын мындай демократияны түшүнгөн эл болобуз десекчи, биз ошо баардыгыбыз бири-бирибиз менен ынтымактуу болуш керек, бири-бирибизди сыйлаш керек, билимдүү болуш керек. Мына мен өзүм ишим кылдым, 35 жыл өлкөнү коргодум. Мен азыр жаштарга айтат элем, мына бизде менде болуп военный окузун, менде болуп мына элди жерди коргозун. Мен мисалы, мага канча жаш берет, мен кыргыз эли үчүн дайыма туруп коем. Кыргыз эл дагы да коргогонго мен кудуретим да бар, ден соолугум да бар. Анан ушул талас элинен суранып кетет элем, бири-бирибизди сыйлашайлы, урматташайлы, ынтымактын туузун өйдө көтөрөйлү. Рахмат. Сіздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол кыргыз элинин жүрөгүндө айрымдарында так менен, айрым учурда кан менен жазылган окуяны да бир жолу өзүңүздөр эскерип, багыңыздарды бергениңиздер үчүн кадырлуу телекөрүүчүлөр, бизге келген меймандарыбызды дагы бир эсиңиздерге салып тааныштыра кетели. Ооба, бизге келген меймандар тарыхчы катары өзүнүн баасын берип, бул күндө тарыхта кандай болду, башка революциялар менен салыштырып айтып берген. Бизде тарыхчы Теңдик Көкөев бизде конокто болду жана апрель окуяларына аралашып, өзүнүн көзү менен көрүп, бул окуянын баатыры катары, апрель окуясынын баатыры, полковник, коргоо министринин ардагери Акжолов Жамалбек агай бизде конокто болду. Биз сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Биздин